30-дун кырында 2 жолу маданият министри болуп, жакында эле кызматынан кол жууган атка минер Азамат Жаманкуловдун 1 жылда тапкан кирешеси канча жана кандай мал мүлктөрү бар. Саламатсыздар урматтуу замандаш, бүгүн биз Азамат Жаманкуловдун буга чейин тапшырган салык декларациясы тууралуу кеп калабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Азамат Жаманкулов 87 жылы Талас облусунун Бакаатар районундагы туулган, 2 жогорку билими бар. 2008 жылы Кыргыз-Түрк Манас университетинин ишканаларды башкаруу адистиги боюнча, 2011 жылы Кыргызстан эл аралык институтунун финансы адистиги боюнча аяктаган. Еңбек жолу 2011-2013 жылдары Реалт Партнер жишкасында аткаруучу директорунан башталган. 2013-14 жылдары Кристалл ачык акционердик коомунда инвестиция тартуу боюнча адис экономист болуп эмгектенген. 2014 жылдын май айынан тарта августка чейин биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын даярдоо жана өткөрүү боюнча катчылыктын жетекчисинин орун басары. 2014-15 жылдары Кыргызстандын курорттор ассоциациясынын аткаруучу директору. Дүйнөлүк этно оюндар коомдук фондунун вице-президенти болгон. 2015-18 жылдары маданият, маалымат жана туризм министрлигинин туризм департаментинин директору кызматына келген. Ал эми 2018-ден 2020 жылга чейин маданият, маалымат жана туризм министри болгон. Ал эми кайрадан 2021 жылдын октябрында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри болуп дайындалган. Ал эми Түркияда өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан кийин тагыраагы 3 октябрда кызматынан бошоду. Балким жетишерлүү деңгээлде даярдык болбогону же президентибиздин купулуна толбодубу айтор жаш министр кызматынан кол жууду. Ал эми маалымат каражаттарына Азамат Жаманкулов өз каалоосу менен кеткен деп жарыяланды. Азамат Жаманкулов министр болуп турган кезинде эмнеси менен эсте калды. Маселен 2010 жылы Оштогу музыкалык окуу жайдын директорлук кызматында болгону бир күн гана иштеген ырчы Самара Каримованы жаңы дайындалган маданият министри Азамат Жаманкулов кызматтан алган. Буга ырчынын дайындалышы тууралуу буйрукка маданият министрлигинин стат катчысы командировкада жүргөн кезде мыйзамсыз кол койгону себеп болгон. Кийин ал кызматкерге сөгүш жарыяланган. 2010 жылдын 27 ноябрында Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт музейинде феминале чарасы болгон. Ал 2010 жылы Москвадагы басмаканада чыккан өрттөн каза болгон 17 кыз келиндин элесине арналган. Иш-чара 17 күнгө созулмак. Ал 2 декабрда маданият министри Азамат Жаманкуловдун буйругу менен убактылуу токтотулган жана аталган музейдин жетекчиси Мира Жаңгарачева кызматынан бошотулган. Дал ошол күнү жат көрүнүштөргө каршы акция маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдында болуп, аларды Жаманкулов кабыл алып, талаптарын угуп, өз пикирин билдирип, бул боюнча жумушчу топ түзүлүп, текшерүүлөрүн жана убактылуу токтотулганын билдирген. Анын эртеси 3 декабрда министр Азамат Жаманкулов жат көрүнүшү жок феминале улана турганын маалымдаган. Ошол эле 2010 жылы министр Азамат Жаманкулов фейк жаңылыктарды көзөмөлдөө үчүн мыйзамдарды иштеп чыгууну сунуштаган. Ал бул тууралуу 29 августта өткөн тегерек стол учурунда билдирген. Кыргызстанга фейк жаңылыктарга каршы күрөшө турган механизмдер зарыл. Бул өзгөчө социалдык тармактардагы баракчалардын ээлерине тиешелүү. Алар өз жарыяларын чыпкалашы керек деген Жаманкулов өз сөзүндө. Ал эми Азамат Жаманкулов мырзанын тапшырган декларацияларына токтолсок. Политмер декларатор KG сайтынан алынган маалыматтарга ылайык Азамат Жаманкулов 2015 жылы болгону 21.123 сом тапкан, аянты 37 чарчы метр түзгөн батире болгон. Жакын туугандарын тапкан кирешелери тууралуу эч кандай маалымат көрсөтүлгөн эмес. 2016 жылы болсо 287.563 сом киреше тапкан. Бул деген 2015 жылга салыштырмалуу 10 эсе көп сумма. Ошондой эле 37 чарчы метр батирге ээ экенин көрүүгө болот. Жакын туугандарынын тапкан кирешелери тууралуу мунусунда да маалымат жок. Ал эми 2018 жылы кирешеси көбөйүп 372.000 сом тапкан, бирок баягы аянты 37 чарчы метрди түзгөн батирдин ордуна 1530 чарчы метрди түзгөн турак жайды көрсөк болот. Калган жылдары тапшырган декларациялары тууралуу ачык булактарда маалымат жок. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин мурунку жетекчиси Азамат Жаманкуловдун
буга чейин тапшырган салык декларациялары тууралуу сөз кылдык. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.